İman деген söz бұл ишеним деп айтып атабыз го. Аллаха, анын пайгамбарына, жакшы дагы, жаман дагы Алладан экендигине ишенүү бұл иман. Көзгө көрүнбөгөн бардык тараптагы нерселерге ишенүү бұл иман. Ошондой эле тозокко, бейишке, көр ичинде сурак бар экендигине, ошондой эле субханалла Аллах Тааланын махшар майданда сурак болоруна, таразага, негизи бардык эле шариятты гайби же болсо кайып тарабына, көзгө көрүнбөгөн тарабына ишенүү бул иман. Bir adam namaz окуй турган болсо, ордо тута турган болсо, хажылык кыла турган болсо, бирок деген ушул нерсе бар экендигине же болсо ахиреттеге ишенбесе, ал адам эмне болот? Имандан чыккан болот ал. Имансыз эле болуп эсептелет. Ошол себептен биз азыр иман сөзү дегенибиз бул ахирет кайып сөзүнө көчүп калганда жиндер ааламы жөнүндө сабак өтүп баратабыз азыр. Ошо туура түшүнүңүздөр. Булга ишенбей коюу өзү болбойт. Эмне үчүн дегенде буга ишенбей отурган болсок, имандан чыгып калыш коркунучу бар, субханалла. Өзүнүн точка зренияларыбыз бар, өзү менин оюмча деген нерсе. Биздин оюбузча деген нерсе жок. Куран хадисте толук айтылды, болду. Анын сени менен менин оюмдун эч кандай тиешеси жок. Бирок биз жалпы маалымат берүү үчүн мусулмандардын көпчүлүктөрү ошо жин ааламы жөнүндө түшүнүк аз болгон себептен биз бир аз болсо үстүртөн эле жанагындай бир кичине бир каймагын үстүнө мындай алып койгонго аракет кылып атабыз, түшүндүрүп берели деп атабыз. Ал эми жакшы түшүнүк берүүчү Аллах. Ошол себептен бардыгыбыз ниетибизди тууралап, кунт коюп, ушундай муктаждык менен, Аллах Тааланын алдында коркунуч менен ушул нерсе бар экендигине, Аллахтын ушундан бизден сакташын тилеп отуралы, машалла. Аллах бизди баары сактасын. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Шайтан менен бирге жүргөн жаныбарлар туурасында. Же болсо, бул жаныбарлар ошого шайтанга окшоштурулуп айтылды деп айтат хадисти чечмелечилер. Карайлы. Алардын бирөө төө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төө шайтандардан жаралган. Ар бир төөнүн артында шайтан бар деп айткан. Сахih Жами. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөнүн жаткан жерине намаз окуудан тыйган. Төөнүн жаткан жеринде эмне экен? Намаз окуганга тыйылган. Бара бин Азиб радияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөнүн жаткан жерлерине намаз окубагыла, себеби алар шайтандардан. Силер койдун жаткан жерлерине намаз окугула, себеби аларда береке бар деп айткан. Бу да хадис Абу Давудта экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кой жаткан жерге намаз окугула, төө жаткан жерге окубагыла, себеби алар шайтандардан жаралган деп айткан. Буга түшүндүрмө берип Ибн Акил айтат экен, ит-иттен төөдөн туулуп эле жатпай деп пайгамбардын кара ит шайтан жана төө шайтандан жаралган деген хадистердин маанисин суроо салып ага жооп берген аракет кылган экен. Ит-иттен төөдөн туулат дегени субханалла эмнекен? Бул ит эле экен, төө эле экен, бирок эмнекен? Ошого окшош деген сөз экен. Карагыла, шариятыбыз боюнча билесиздер, иттин багуу шарттары бар. Плас болгон себебинен. Негизи иттин шариятта багыны макрух дешет. Кимдерге бакканга уруксат десе, мергенчилерге жана койчу чабандарга уруксат. Болду. Бирок үйүңдөн тегерден чуркатып коюп эшиктин алдында ит багуу өз шариятта макрух. Үйдүн ичинде багуу таптакыр туура эмес. Такыр болбойт. Үйдүн ичинде мисалы мондай үйдүн ичинде жанагындай мындай кичинекей ит болсун, кичинекей мындай алакындай бир муштумча ит боло турган болсо, ат ит болгон болсо, зат ит болгон болсо болду экен ал. Ошону үйдүн ичинде бакканга болбойт аны. Эмне үчүн? Энде субханалла үйгө периште кирбейт биринчиден. Экинчиден субхан ыплас болгон соң канча жуусаң да ыплас экен да. Кандай болсоң да жарабайт экен субханалла. Ал эми баягы аны ким багыш керек десе ошол жанакы эме мергенчи, анан койчу чабан. Эмне үчүн? Муктаждык болгон үчүн. Бирок муктаждыгы жок эле жөн эле үйлөргө иттерди багып болсо болбойт экен. Мушташтыруу үчүн иттерди багуу шариятта арам болот. Мушташтыруу жанагындай бир эме кылуу үчүн, оюн зоок үчүн кылгандар барго, ошол арам болот. Ал таптакыр туура эмес болуп эсептелет, субханалла. Иттерди өзү багуунун тартибин айтышкан. Салатул Мас'уд деген китепте ошол итти кандай кылыш керек дегенде, үйдөн 40 метр дейт. Мында ошо алыс жакка барып байлаш керек экен да.
эшиктин алдында мындай конок келе турган жерлерге, мындай эшиктен кирип бараткан адамдарга иттерди арсылап жанагындай камап койсоң да жакшы эмес экен. Бул адепсиздик же болсо мындай айтканда ошол үйдөгү адамдардын жакшы эместигинин белгиси деп айтат экен. Мынекей иттер өзү байланып, бирок сөзсүз кечинде кое берилип же болсо аны прогулка кылып туруш керек. Эгер андай кыла албайсыңбы, мал менен тамагын бере албайсыңбы, шариятыбызда аны бакпа дейт да. Ол зулумчулук болуп эсептелет. Эртең кыяматта ошол итти байлап коюп, аны кое бербей койгон үчүн эмнекен? Субхана жооп бересиз. Жана кээ бир иттер бар го, куйругу мындайдан эметип алып, куйругунун аркасынан ызылдай берет го, куйругунан эле ошол мындай айтканда байланып жетип жинди болуп калды деген сөз да. Өзүң деле ойлосоң, мисалы бир комнатага байлап койсо, сен делечи, эмне болосуң? Бир нече убакта жинди болуп кетишиң мүмкүн, туурабы? Ошол себептен субханалла, ал иттин да акысы бар экен, унутпашсыз. Бирок эмнекен? Кара ит шайтандан деп пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен. Бул нерсе бул жерде койдун сарайдын ичине окуй бериш боло берет деген нерсе эмес. Болгон нерсеси ошол убакыттагы мындай адамдарга тиешелүү нерсе. Шариятыбызда najasati g'aliz va najasati xafif деп эки najasat эки бөлүнөт. Оор жана чоң najasat болуп бөлүнөт. Бирок ошол адал малды, арам мал деп бөлөбүз, бирок ошондо болсо деле мал сарайларга, ошондой эле жанагындай мал турган жерлерге намаз окубаган жакшыраак болуп эсептелет. Авалким субханалла бир нерсеси баягы төөлөрдүн жаткан жерине деген тавалким төөлөр кээ бир кызганчак болот экен жаткан жерине дагычы. Кел ушундай бир жана шайтандай экен да, анын сага кылган зыяны аябай катуу болуп кетет экен да. Тиштеп турутканда же болсо жанагындай түкүргөндө өтө бир нажас же палит болуп калышы мүмкүн экен да. Бирок өзү ошол төөгө окшоштуруу экен да бул жерде карагыла. Аллаху акбар. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Anbiya surəsində 30-cu ayətində biz hər bir türü nerseni sudan jarattıp aytkanday İbn Aqil sözü tuğra ekenin bizdin jer betinden türü canlar sudan jaralgandal deydi. Al endi şeytanlar otton jaralgan deydi. Эми бул белгилүү болду субханалла. Hayvanatlar окшош болушу мүмкүн, итке окшош болушу мүмкүн, жыланга окшош болушу мүмкүн экен жиндер. Субханалла. Бирок ошол мезгилде деле биз шарияттан чегинен чыгып кетпеген аракет кылышыбыз керек. Ар бир нерсени мистика кыла бербешибиз керек. Мисалы иттен коркуп, жыландан коркуп, же төөдөн корко бербешибиз керек экен. Бул окшоштур, салыштырмалуу түрдө айтылган нерселер экен. Карагыла. Эми Алла Тааланын жиндерге берген кандай кудуреттери бар? Жиндерде эмне деген кудурет бар? Алардын кудурет дегеле барбы? Алар эмне кыла алат, эмне кыла албайт деген туурасында Мусайын ушундай дейткен. Алла Азza ve Jalla инсандарга бербеген күчтү жиндерге берип, алардын кээ бири кудуретине жөнүндө кабар берген экен Куранда. Биринчиден, тез кыймылдашы жана орун которушу. Алар некен тез орун которулат экен. Билесиздер, жанакы Муса Сулайман алейхисаламдын убагында ушундай нерсе бар. İfrit деген jin бар экен. İfrit деген jin алейхи лахна. Авалгин кээ мусулман болушу мүмкүн. Алланын пайгамбары Сулайманга Йемен падышасынын тактысын Байтул Мактиске бир отуруп турганча алып келип берем деп убада кылат. Ал эми китептен илим бар адам сен көз ачып жумганча алып келем деп айткан экен. Некен бул жерде белгилүү болот экен, некен субханалла алар ушундай тездик менен бир нерсе кыймыл кыла алышы мүмкүн экен. Туруп ошондой. Жиндердин ифрит деген бирөөсү Куранда аят боюнча Намл сүрөсү 39-40 аят карагыла. Мен аны сен ушул мажлистен турганга чейин алып келе аламын. Жана ошого мен кудуреттүү ишенимдүүмүн деди. Дегени белгилүү болду субханалла. Мекен сен ал тактыңан турганча алып келип коем деди. Кээ бир жиндер ушундай бир кыймыл аракетке тездик менен учуп, тездик менен жүрө ала турган белгиси болду. Кийинкиси керек болсо алар космоско чыга алат экен да. Эмне үчүн десе, мурунтан эле алар бул дүйнө жашап жүргөндө эле, бул дүйнө качан асман эшиктери жабылганга чейин алар асманга чыга алган. Алар субхана бул асмандан мындай айткан бул биздин атмосферадан өйдө көтөрүлө алат деген сөз. Анткени себеби экен алар периштелердин мажлистерине, лахуз махфузга барып, ушул нерседен окуганга аракет кылып көрүшкөн. Дегени ар бир асман менен жердин ортосу канча жыл эле? 500 жыл деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. 500 жылдык экенде катар ушунча узак экен. Эзелтен бери жиндер асманга чыгышып, боло элек окуяларды билели деп асмандагы кабарларды уурдашкан экен. Мурун пайгамбарлар экен, периштелердин арасына барып угуп туруп анан жерге күйүлүп чыккан жөнүндө айтат.
Пайгамбар жөнөтүлгөндөн кийин асмандагы сактык катуу күчөгөп калган пайгамбар келгенден кийин. Алла Таала biz асманга тырмышканда аны периштелерден турган корукчулар жана оттуу жылдар менен толо экенин көрдүк. Мурун биз асмандагы тыңшоочу орундарга олтуруп кайып кабан угалар элек. Эми болсо ким угууга аракет кылса, аңдып күтүп турган оттуу жылга жолугат деп айткан. Куранда некен бул аят анык айтылган экен. Куранда анык айтылган экен. Дегеним карагыла. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөнгө чейин алар каалагандай нерсени кылган, асманга чыга алган. Ошол себептен жанагындай бир өзгөчө бир илимдер өөрчүп кеткен. Кейбирлер аз деле айтышат го, мен космостон кабар алып атам дегендер бар го. Мен кансар ушундай мен космостон био энергия алам, ушундай дегендер толтура азыр. Анан мен парапсихологмун, анан жанагындай бир жылдыз илимдер менен кылам дегендер бар го. Ушулардын баардыгы тең жиндердин ичине кирип алган адамдар болуп эсептелет. Ошолордун баардыгы адашкандар болуп эсептелет. Алла өз сактасын баарыбыздан да. Кара. Эмне экен? Эми алар мурун асманга чыгып жүргөн болсо, пайгамбар төрөлгөндөн кийин некен асмандын коркучулары көбөйдү дагы. Жана биз мындай жана эме менен атат го, жылдыздан кулаган көрөбүз го. Биз эми аны эмнекен Алла Таала аны асмандан коркучу коюп, ошо асманга чыгып аткан жиндерди атат экен. Анан жанагындай бир мындай көзүң жана загадай желание деген нерсе жок ал. Кейбирлер ушундай ойлойт, мисалы, асмандан жылдыз учуп чыгып атса эмне дейт? Онда бир нерсе жакшы нерсени ойлой калыш керек деп. Андай эмес, субханалла. Ал нерсе адашуу. Ал ошол асманга чыгып аткан жиндер атылды, ошо менен кейбири өлөт да, кейбирлер субханалла бул дүйнө жарадар болуп чөт деген сөз. Бир дагы жин шайтан аз асманга чыга албайт. Бирок мурун чыккан. Алар ошондой нерсеге мындай айтканда ошондой бир Алла Таала күч мүмкүнчүлүк берип койгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын кандай угууга аракет кыла тургандыгын ачыктап берген экен. Абу Хурайрадан ривайет кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла асманда бир нерсени чечип жатканда периштелер анын сөздөрүнө моюн сунууга даяр экенин билдирип, канаттарын каккылай башташат. Алардын канаттарынын добушу ташка урган чынжырдын добушуна окшош болот. Ташка урган чынжырдын үнүндө болот экен. Ошого окшоп. Периштелердин жүрөктөрүнөн Алланын сөздөрү пайда кылган коркунуч кеткенде алар бири-бирине Роббиңер эмне деди деп сурашат. Жана чындыкты айтты. Ал бийик жана улуу зат деп жооп кылышат. Бул сөздөрдү уурдатып тыңшагандар биринин үстүнө бири чыгып угуп алышып, бирок учкан жылдыз уурдан укканга, ал уккан өзүнүн ылдыйга турган шергини айткача эле тийип, баягы эмне кылат экен? Күйгүзүп салат экен. Мындай айтканда асманда биринин үстүнө минишип отуруп, баягы эмне периштелердин адамга эмне деди? Мисалы, эрмек эртең эмне болот экен? Менин тагдырым жазылган да, Аллах Таала чечет да баары нерсеничи. Алланын каалоосу, менин каалоом Алланын каалоосуна туш болгондо гана каалоом аткарылат да туурабы? Ниетибиз эметет. Ошонун себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, я Алла дуа кылганда да ыйлаган да, я Алла өз сен каалаган нерсе болот деп туурабы? Кара. Ошол себептен баягылар ушуну уккандарды бирок биринчи чыгып атканда баягы сокку эме менен жылдыз менен атылганда баягылардын көпчүлүгү өлүп калат экен да, анан биринен бири жерге күлүп чөт экен. Кээде ал уга уккан сөздөрүн кийинки төмөнкө турган айтканга чейин жетип тийүүгө үлгүрбөй калат. Жана алар уурдан угуп алган кабарды жерге жеткирген чейин ошентип улана берет. Жерде ал көз ачык айтылат. Ал болсо анын бир чын сөзүнө 100 жалган кошот. Эгерде мындай көз ачыктык айткан оңунан келсе, адамдар ал бизге андай мындай тигиндей деп палан күн айтпады беле, анын айтканы чын экен, өзүбүз көрдүк дешет. Бирок асмандан уккан бир сөз гана оңунан чыгып жатпайбы деп айтат. Бухариде хадис келет экен, 4701 хадис экен. Деген белгилүү болду. Некен биринен укканда, баягы бири сөз уккандачы. Не болот экен? Биринчи жин угуп калды, экинчиге берет экен. Ушинтип атканда баягы чынжыр жүзүлүп калат экен дагы. Акырында бул мындай чак деп чөткөндөн жана биринчи угуп калган жиничи, мисалы угуп калды. Ошол түшкөндө бирөөнө кирет экен дагы, ал мощный көз ачып кетет экен да. Ал анда укту да. Сен ошол сени келип калат экенсиң, ушундай сен момундай болдуң, анан сен ата бабаңды мындай экен, анан сен чоң атаң эме болчу экен деп баштайт экен да. Молда бол экен, сен таяталарың молда экен, анан ушундай анан сен касиет бар экен, сен ушуну кылбасаң болбойт деп баштайт экен да. Анан кийин ошо менен анан субхана сен кетет экенсиң, мээң айнып калат экен, кантип кетип калган билбей калат экенсиң да. Бул эмне экен? Ошол ачыктан ачык адашуу, ачыктан ачык субханалла жок болуунун бир жолу ушул экен. Анан баягы субханалла бул жиндер эмне экен? Асманга чыга албайт, же болсо эч бир адамга зыян да кыла албайтыгынын белгиси болду. Азыркы заманда алар бир сөзгө 99 жалган кошулат экен.
Бул жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык айтты. Булар эмне экен? Акыркатта субханалла анык адаш экен. Жылдыздардын эмне үчүн түшүп жатканын билүү менен жахилат доорундағы адамдар бири-бирине калтырып келе жаткан жөө-жомокторго чекит коюлган экен пайгамбардан келген. Абдулла бин Аббастан риваят кылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир ансар сахабасы мындай деди. Бир күнү биз пайгамбар менен отурганбыз. Жылды түшүп жарык болуп кетти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жахилат доорунда, жахилат дегени динсиздик доорунда силер ушундай жылды түшкөндө эмне дейт элеңер? Деп сураганда алар Алла жана анын элчиси жакшыраак билет дешти. Бул түнү бир улуу адам төрөлүп, дагы бир улуу инсан көзөт деп айтчубуз дейт. Экен бир ona жылды түшкөн болсо, бир улуу адам өлдү, же болсо бир адам төрөлдү деп айтчу экен да. Карасаң алардын да эмеси ушундай болгон экен. Аллаху акбар. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жылдыздар бирөөнүн өлүмү же төрөлүшү үчүн ыргытылбайт. Бирок биздин Раббибиз бир ишке буйрук берсе, аршты көтөргөн периштелер тасбих айтышат. Анан аларга жакын болгон асман периштелери тасбих айтышат. Ошентип отуруп тасбих бул дүйнө периштелерine жетет. Анан аршты көтөргөн периштелерге жакын периштелер Роббиңер эмнеде деп сурашат. Анан алар эмне деген айтып беришет. Кийин кээ бир асман периштелери бири-бирине кабар беришет. Ошентип отуруп кабар биздин асманга жетет. Кийин жиндер уурданып баягы аңдып угушуп жоро жолдошторуна айтып беришет. Ошондо алар жылдыз менен атылышат. Алардын туура айткандары чындык, бирок алар жалган айтышып бурмалашат. Эмне экен? Алар уккандары чындык болуп калат экен, бирок эмне экен? Ошо сен чото точ дейт кой дейт го. Чото точ дейт кой дейт го. Бирок субханалла эмне экен? Бирок алардын айткандары жалган болот экен. Эмне үчүн энди жиндер ошондой айтат экен. Жиндер жогоруда угуусунан да жеңил болгон ыкмага барышат. Алла Таала болот деген буйруган тагдырды булуттарга алып түшкөн периштелерди угушат. Айшадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деди. Периштелер булуттарда туруп, жерде боло турган окуялар жөнүндө сүйлөшүшөт. Анан шайтандар аны угушуп, шишеге куйгандай бир сөзгө 100 жалганды кошуп, көз ачыктын кулагына куйушат деди. Пайгамбар айткан экен, бир сөзгө 99 калпты кошуп туруп, көз ачыктарга куят экен да. Алар эмне экен, ошол нерсени туура дешип, адамдарга жайганга аракет кылышат экен. Анан биз ошо эмне кылат экенбиз? Ишенип алат экенбиз, субханалла. Алхамдулилlah. Ошо себептен биздин акыйкат туура жолдо жүргөн аалымдардын айтышы боюнча экен аларга баруу өз күнөө жана алардыкын туура деп айтуу эмне болот экен? Куфр болот. Куфр деген ошо капыр болуп калат. Ким көз ачыкка барып субханалла ошол нерсеге туура экен, ушул көз ачыкка айтты, ушундай десе ал капыр болуп калат. Имандан чыгып калат. Ошол имандан чыгып калыш коркунучу болгон себебинен көп адамдар эмне болот экен? Жанагындай бир адашуунун жолуна, туура эмес жолго түшүп алат да, анан кийин анан жана мүрзөлөрдү кыдырып анан жүрөйт анан. Машалла. Эми жиндердин несі болду? Так. Бул жерде биз субханалла кудретте тез кыймылдай алат экен, уга алат экен, ошондой эле тагдыр жанагындай бир нерсе кыла алат экен. Андан кийин эми курулуш жөнүндө. Курулуш. Жиндер эмне куралабы? Же бир нерсе кыла алабы дейбиз да турабы? Эми ушундай экен. Алла Азza wa Jalla Сулайман пайгамбарга жиндерди баш ийдирип койгон жөнүндө кабар берген. Жиндер күчтүү, оор жана чеберчилик талап кылган иштерди жасашкан. Алла Таала биз Сулайманга барышы 1 айлык, келиши 1 айлык тездиктеги шамалды моюнсундуруп бердик. Жана ага сууду аяккан, жез булаган жибердик. Роббисинин буйругу менен анын кол астындагы иштей турган жиндерди да ага кызматчы кылып койдук. Алардын кимиси биздин амирибизден четке чыкса, ага тозок отунун даамын таттырып коебуз. Алар жиндер ага каалаган ибадатканаларды, айкелдерди, оюк жер сыяктуу чоң идиштерди, чуңкур, терең жана чоң казандарды мистен жасап беришет. О Давудтун үй бүлөсү, шүгүр кылгыла жана салих амал кылгыла, пенделердин арасынан шүгүр кылышар өтө аз санда деп айткан экен, белгилүү болду. Булар жиндер эмне экен? Жанакы биз жанакы семчүде света, анан булар кантип көтөргөн, анан тигиндей мындай деген вопростор келе беребиз го. Бул баарына ушул нерсе жиндер тиешелүү деп айтышат көп алымдар. Анткенсе адамдын акылы ошол мисалы бир көтөргөн 10 тоннаны көтөргөн бир крам болбосо, эч нерсе болбосо, аны инопланетян деген нерсе да ошол эле нерсе да. Мындай бул мындай акылыбызга жетпейт экен да бул нерсе. Буларга Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берген бир убакыттарда. Бирок булардын мүмкүнчүлүгү субханалла азыркы заманда бүтүп барат, бүттү да.
Алар мурдатан радио жана телевизор сыяктуу нерселерге жетишкендей, Шейхул Ислам мага жиндер менен алакасы бар кээ бир шейхтер, жиндер ага суу менен айнекке окшош жалтыраган нерсени көргөзүп, анан ал адамга талап кылган кабарын ошолор аркылуу билдиришкен. Анан ал адам элдерге айтып берген. Жиндер менден жардам сураган жолдошторумдун сөзүн жеткирип, мен аларга жооп берип, жообумду аларга жеткирчү деп айткан. Негизи белгилеп отурсузбу? Субханалла, булар менен азыркы илим, билим, техника деген нерсе бар го, мында бүт эле жанакы эмени карасаңар, жана ачуучуларды, ойчулдарды карай турган болсоңорчу, ошолор баштарында негизде тиги тарыхын карай турган болсоң, өмүр баянга башында жинди болгон да. Синдром Дауна менен ооруган, жанагында бир нерселер менен ооруган, анан кийин эле эмне болуп кеткен? Бир кандай бир эме менен эле жанагында бир химиянын элементтерин, жанакында бир эмелерди ушунча чоң-чоң ачылыштар кылган да. Көп убактарда ошол жиндердин дагы жанагында бир чоң-чоң жана согуштардын, мисалы эң эле карай турган болсок, мына Ибрахим алейхиссалам өрттөрдү. Ибрахим деген пайгамбарды өрттөйм деп Намрут деген падыша алейхилана эмне кылган? Баягы отту ушундай көп жактырып туруп, бирок кантип ортосуна ыргытарды билбей койгондо, шайтан алейхилана эмне кылган? Ага катапульттан жасаган үйрөткөн да. Ал каяктан көргөн дегенде, тозоктун ичинде жанагындай адамдар салып ыргыта турган нерсени ошол жерден конструкциясын көргөн да. Ошондон анан субханалла, эмне экен ошону биринчи жолу адамга үйрөткөндө, катапульт ошондон чыккан деп айтабыз биз. Кейбірлер айтышын ақылға сыйбаған нәрсе жоқ, субханалла. Ақылға сыйбайды, бұл жүрекке сыйыш керек та. Эмне үчүн дегенде, субханалла, булардын ушундай нерсеси бар. Көп нерселер бар, биз акылы жетпейт. Бирок айтайын деген максат эмне? Албетте субхана Аллах Таала улуу жана кудуреттүү. Сиз менен бизчи мурун кичинекей бир боз үй жашачубуз. Азыр 100 этаж үйлөр куруп кетип атат. Карасаң кандай нерсе. Адамдын эле кандай өскөндөй эле алар да ушундай өсүп кетет. Алар бизден мурун өсүп кетиши мүмкүн, ажычы. Эмне үчүн кара, Сулайман алейхиссаламдын алдында, Сулайман пайгамбардын алдындагы жанакы эмеси бир эле казаны 1000 киши тойчукен да. Мистен жасалган жанагындай жезден жасалган ушуна өзгөчө бир субханалла жанагындай бир сплав менен жасалган казандар болгон экен да. Эми ошону эмне жиндер көтөрүп туруп эмне кылган? Субханалла каалаган жерине жеткизген. Бул дегени аларда да ушундай. Бирок алар кул болгон. Унутпашыбыз керек. Жиндердин көпчүлүгү Сулайман алейхиссаламга эмне болду? Кул болуп берилген. Сулайман пайгамбар Алладан кеңеш сураган эмес. Ошол сөөнү айтат да, мисалы ал Сулайман пайгамбар капыр эмес эле дейт да. Ага кызмат кылган жиндер капыр эле дейт. Корк Алла Таала аларды пайгамбар Сулайман пайгамбарга баш ийдирип салган. Өлөр өлгөнчө өлүп калгандан кийин да кээ бир адамдар 100 жыл дейт, 200 жыл дейт. Ошондой Сулайман пайгамбар ошондо бир орунда тура берген дейт да. Ошондо гана качан ал кулаганда көргөндө жиндер ошондо билишкен экен да, апей өлүп калды депчи. Көрсө белгилүү болду, ал адамдын тагдырын билбейт экен алар, эч нерсе кыла албайт экен. Сен эртең эмне болоруңду билбейт экен, кандай болоруңду билбейт экен. Ошо сени субхана алдар бизде эле кайыпка мээш жетпейт. Негизи акыл жүгүрүп керек жок да, кайыпта эртең эмне болоруңду билбейсиң да. Качан өлөрүңдү билбейсиң, эмне болоруңду билбейсиң. Ошон сен эртең мындай болосуң, анан жолуң ачылып кетет, сен анан эртең бирдем көп өтөсүң деп айтсаң, эмне болуп кетиши мүмкүн экен? Бул Аллахтын привилегиясын алып алган сыяктуу болосуң да. Аллах Тааланын буйругун, Алла Тааланын бул көрсөткөн нерсесин өзүң алып алган адам. Эртең мындай болосуң сен, эртең ишиң болуп кетет, сен мындай болосуң десең, эмне экен? Бул адашуу болот. Эртеңкини бир гана Аллах билет. Ал кайып, кадар ал. Тагдыр. Ошол сенен бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Өткөн өтүп кетти. Келер чакты эч ким билбейт. Учур чакты туура колдон кала деген. Үйрөткөн ошо, шарият ушул экен. Боло турган нерсе болду, ага кейип деле кереги жок. Ай минтсем болмок экен, тигинтсем болмок экен. Ай кейибеген адам жок туурабы? Баягыда 10 гектар жер алып койсом болмок экен, кап, ай 550 эле сомго дедиле. Ай жок, ал болмок эмес, ал кейибей эле койсун, кереги жок кейип. Менин ордундасың. Эми шайтан алейхилана жиндер болсо эмне экен? Кейитип сени пессимист кылганга аракет кылат да. Бирок муну айтып аткан нерсе ушул эки, алар бизге зыян деле кыла албайт. Алар бизге субханалла зыян кыла албайт. Алла каалаганчалык гана кыла алат. Алла каалаганчалык гана, Алла каалабагандан тышкары кыла албайт. Шуну унутпаш керек. Алардын пайдасы да, зыяны да жок. Алла каалаганча зыян берет, Алла каалаганча пайда берет. Болду. Ушул нерсеге туура түшүнүшүбүз керек субхан. Биз мусулмандар күчтүү болуш керек. Эгерде жин же ушундай кол салып аткан, жанагындай бир көз ачтар кол салып аткан болсо, сыйкырчылар кол салып аткан болсо, автоматически субхан эмне кылышыбыз керек биз? Биз айтабыз: ла хаула ва ла куввата илля билlah.
Allah kaaлаганчалык пайда бересиң, Allah каалганча зыян берет. Бүттү. Значит, эгерде Аллах Таала дагы эмнекен биз көтөрө албай турган сыноону бербейт. Ар бирибиздин деңгээлибизге жараша көтөрө ала турган сыноону берет, андан ашыкты бербейт. Болду. Анткени Алла Таала мындай адилеттүү зат. Кыяматта да Алла мен ушундай нерсе кылдым эле, мен ушундай сыноо берип салдың дегенде Алла Таала дейт, сен могу нерсени көтөрө алмаксың дейт, кимди айтканычы. Ушул нерсе сенин башыңа келмек, точно ушундай болмок. Эмнекен сен ошол жерде кичине сабыр кылып койгонуңда мен сени мындай жол менен чыгармакмын дейт да. Ошон үчүн кыргыз айтканда сабырдын түбү сары алтында турабы? Сабырдын түбү эмне? Сары алтын. Алла Таала болсо сабырдуулар менен. Инналлаху ма'ас-сабирин. Аллах Таала сабырдуулар менен бирге. Сабырдуу деген нерсе, мында Алла Алла сабыр бер деп тилей бериш эмес экен да. Ошол Алла берип аткан нерсе экенин билип туруп, Алла мен алсызмын, мага жеңилчилик жагынан бере көр Аллахым деп мен күнөөм себептүү болду десе, Yunus aleyhisselam'da la ilahe anta la ilahe Allah senden başka hiçbir ilah yok. Subhaneke sen kemçilikten tazasın. İnni kuntu minel zalimin. Men bir gana özüme zulümçülük kılıp aldım ya Allah. Men kıldım, men kılgan sen, men turamet söylegen sen, turamet жүрген sen şu mala başıma geldi ya Allah. Keçir meni dese Allah da etken sahlan. Жеңил болsun. Жеңил болsun dedi. Kandayla İbrahim aleyhisselam ot qarıtkandan keyin ottun içinde geletkan mezgilde ne oldu? Ottu Allah Taala muzdak boldu dep koydu. Bolbosa kança gündör jagılgan ot ele al. Bayada emede Turkияга барсаңыздар бар, Адияман деп коет. Адияман ошол жерде да. Ошол жерде Ибрахимдин от жагылган жер. Ушундай жер субханалла Бишкектей жерде, онда жерге ийирип кирип кеткен да. Ийирип кирип кеткен ошол жерчи. Эми ушунча от жагылган субханалла жер ийирип кирип кеткен да. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам түшкөндө Аллада муздак бол дегенде Ибрахим алейхиссалам я Аллах тоңуп кеттим дегенде тоңуп кеттим. Ушунча от бирок Алла Таала муздак бол деди. Анан кийин салкын бол дегенде аны от салкын болду. Ибрахим пайгамбардан сурап жаткан. Сен ушунча жыл өмүр сүрдүң, пайгамбарлык кылдың. Сен бир жакшылык, ушундай бир жакшы болгон күндөрүң бар десе, о дейт. Качан Алла Таала мени отко ырытканда, ошол жерде 40 күндүгүм мен үчүн рахат болгон дейт. Дегеним субханалла эмнекен? Башка жөн эле проблема келе бербейт. Бардыгына албетте субхана шайтан, жиндер күнөөкөр боло бербейт. Жокса алар себеп, биз өзүбүз себептеп алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен жиндерди мындай түртүп койгула болду. Өзүбүз күнөөдөн кечирин Алладан тилей берели. Аллахым кечир мени, мен себептен болду я Алла. Эгер бул нерсе сага башыңа келди да бир нерсе, келгенден кийин эгер Аллах Таала сага ошону бербеген болсо, сен каалаган нерсени, значит ушунду ойлош керек экен мусулманчы. Значит Аллах Таала жакшыраак билет мага эмне керек экен. Алла жакшыраак билет мага эмне керек экен. Значит ушул нерсени эле бермек Аллах мага. Мындан ашыктын мага кереги жок экен да. Деп ушуга моюнсуна турган болсоң, Аллах аны бир жаманчылык аркасында 2 жакшылык даярдап койгон да. Ушул нерсеге эле келиш керек да, мына ушунтип ушул эле ойго келиш керек. Субханалла, ушул эле ойго келип коюш керек. Значит, эгер Аллахым азыр мага бербей атса, значит мага азыр ушул нерсе кереги жок. Сен аракетиңди кылып кете бер жашооңдочу. Ар көздө дальше кете бер, ар көздө басып кете бер. Кылып ишиңди кылып кете бер. Значит, субханалла, ушул нерсе сага точно ушундай болмок. Башыңа эмне келген болсо, значит ушул нерсе точно башыңа келмекте, ушул нерсе болмок. Агы жалат болбой эле кой. Эмне ал аракетиңди кыл. Жакшы татыктуу жашап өткөнгө аракет кыла бериш керек. Татыктуу жашоо деген эмне? Татыктуу жашоо деген биринчиси бул татыктуу кул болуш керек. Татыктуу кул болуу деген нерсе бул аябай чоң баалуу нерсе. Кудайдын кулу болгонго үйрөнүп бериш керек. Баштай бер. Бүгүн кул болгонду үйрөнүп башта. Кул деген сөз, ал деген кул десе иштеп керелден кечки иштеп калды, жемештин тегерени бар эле шыпырып кал деген жок. Жок. Кайсы жерде турсаң дагы өзүңдүн ким экениңди унутпа деген эле сөз. Анткени кул ушундай да. Туурабы, кожоюну бир нерсе бермейинчи эч нерсе болот. Ошондой эле тынып эле иштеп атасың, ушундай кылып атасың. Бирок кожоюнуң каалабаса субханалла эч качан байып кетпейсиң да. Кул экенсиң да, туурабы? Сен өзүң каалабасаң деле бай болуп кеткен болсоң, значит субхан сенин кожоюнуң сага март экен да. Туурабы? Кожоюнуң март экен, Аллах Таала берди. Ошол себептен биз татыктуу кул боло берсек, иншалла, кедейликтен байлыктан дагы золобо ал даража кете берет, ал проблема жок. Аллаху акбар. Ошол себептен эгерде башыңа ушул проблема келсе, эмнекен? Алладан болду. Жакшылык дагы, жаманчылык да Алладан деген ойду ушул жерге кагып ал. Жүрөгүңө да как ушул жерге чык.